Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео сабактада Microsoft Excel программасын үйрөнүүнү улантабыз. Биз мурдагы видео сабакта диаграмма түзүү ыкмаларына токтолгонбуз. Турмушубузда эң кеңири, эң көп колдонулган 3 түрүн карап, ага тиешелүү болгон таблицаларды түзүү менен ошол таблицалардын негизинде диаграммаларды түзгөнбүз. Эми негизинен диаграмма бул статистикалык сандык маалыматты камтыган таблицанын негизинде түзүлөт. Ошол таблицанын ичиндеги маалыматка жараша ошол диаграмманын түрү да аныкталат. Эми бул видеону көрүңөр келсе, анда оң өйдөңкү бурчта сунушталган бул видеону көрүп өткөндөн кийин сөзсүз түрдө көргөндү унутпагыла. Анда демек бүгүнкү каралуучу тема бул ссылка болуп эсептелет. Демек биз жаңы лист кошуу менен ал листибизди ссылка деп атайбыз. Ссылка деген бул өзү ошол ячейканын адреси болуп эсептелет. Бул ссылканын 3 түрү бар. Бул относительная ссылка, абсолютная ссылка жана ошондой эле смешанная ссылка. Эми относительная ссылка деген бул ошол ячейканын адреси, ошол формулада негизинен бул ссылкалар колдонулат. Ошол формуланы башка бир ячейкага көчүргөнүбүздө же болбосо ордун которгонубузда ошол ячейканын адреси автоматтык түрдө өзгөрөт. Бул относительная ссылка. Ал эми абсолютная ссылка болсо, бул ошо карама каршысы, бул ошо көчүрүүдө же болбосо ордун которууда бул ячейканын адреси сакталып, өзгөрбөйт. Ал эми смешанная ссылкада болсо, бул же столбестин адреси сакталышы керек, же строканын адреси сакталат. Башкача айтканда, өзгөрбөшү керек. Эми жазылышы, демек относительная ссылка деген бул кадимкидей эле мисалы момнтип C2 деп эле жазылат. Бул мисалы 15 деген сыяктуу, бул относительная ссылка. Бул ошол көчүрүүдө, бул автоматтык түрдө кайсы ячейкага көчүрүлгөн болсо, ошол ячейканын адресин алып өзгөрөт. Ал эми абсолютная ссылка болсо, бул абсолютная ссылка негизинен бул фиксация белгиси деп коет. Фиксация белгиси менен прикрепить этилип, момундай өзгөрбөө үчүн момундай белгиде берилет. Бул доллар сыяктуу белгиде. Бул тилди англис тилге которуу менен Shift 4 аркылуу берсек болот. Бул мисалы 15 дейли. Бул демек ошол столбести жана строканы дагы ошентип бекитип, бул эмне ошол өзгөрбөшү үчүн демек ушундай фиксация белгиси коюлат. Ал эми смешанная ссылка болсо, бул же строкасы же болбосо столбеси өзгөрөт. Мисалы C2-де бул жерде демек столбеси сакталат, өзгөрбөйт деген түшүнүк. Ал эми строкасы мисалы столбеси сакталып, ал эми сакталбай строкасы сакталуу керек болсо, демек бизде ошол строканын астына фиксация белгиси коюлуш керек. Бул смешанная ссылканын жазылышы. Эми ар бирине мисалдар аркылуу токтололу. Относительная ссылкада биз демек могул жерде кандайдыр бир сандардын көптүгүн толтуруп алалы. Автоматтык түрдө толтуруунун жардамы аркылуу, мисалы момундай бир маанилер бар дейли, ошол маанилер толтуруп алалы. Эми мында мисалы D столбесинде жайгашкан маанилер менен E столбесинде жайгашкан маанилердин көбөйтүндүсүн табуу керек болсун. Анда демек кандайдыр бир операция аткарылуу үчүн сөзсүз түрдө ячейкага барабардык белгиси коюлушу керек. Жана мында бул ссылка аркылуу демек ошол ячейканын адресин алып келебиз. Андан кийин мисалы плюс дейбиз, мисалы суммасын тапканда кийинки ячейканын мааниси. Демек бизде формулабыз D3 кошу E3. Себеби бизде ошол D столбесинде жайгашкан маанилер менен E столбесинде жайгашкан маанилердин суммасын табуу керек болду. Эми бул демек ячейкада маани, ал эми строка формулада болсо, ошол формула көрүнүп турат. Эми мында мисалы формулабыз бизде D3 көбөйтүү E3 болду. Эми биз автоматтык бул жерде мисалы бул D4 менен E4-тү, D5 менен E5-ти дагы кошуу керек болот. Булардын ар бирин кошуп отурбастан туруп эле бул жерде автоматтык түрдө толтуруунун жардамы аркылуу биз момундай түрдө тартып толтуруп алсак болот. Демек мында бизде кандай операция жүргүзүлдү? Биз автоматтык түрдө толтурганыбызда негизинен ошол ячейкадагы формуладагы алгоритм көчүрүлүп толтурулат негизи. Бул жерде алгоритм бизде ошо D ячейкасында жайгашкан маанини, E ячейкасында жайгашкан маанини экөөнүн суммасын табуу керек болчу. Демек ошол алгоритм биз автоматтык түрдө толтурганыбызда бул жерге ошол алгоритм көчүрүлүп, бирок D3 менен E3
бизге көчүрүлгөндө ошол тиешелүү кайсы ячейкага барса ошол ячейканын адресин алат дедик относительная ссылкада. Демек ошонун адресин алып D4 кошу E4 болуп өзгөрдү. Демек бул деген ошол относительная ссылка болуп эсептелинет. Бул кайсыл жерге көчүрүлгөн болсо кайсы ячейкага ошол ячейканын маанисин же болбосо адресин алат. Биз относительная ссылканы ошол ар түрдүү эсептөөлөр жүргүзгөнүбүздө аябай көп колдонобуз. Эми абсолюттук ссылкада демек биздин абсолюттук ссылкабыз деген моундай түрдө жазылат. Бул кайсыл учурда колдонулат? Мисалы, могул жерде кандайдыр бир маани киргизели, мисалы да. Эми могул f столбесинде жайгашкан маанилердин баары келип туруп могул жерде I2ге көбөйтүлүшү керек. Демек мында ошол I2 ячейкасын фиксация белгиси менен прикрепить этишибиз керек. Же болбосо мындай өзгөрбөш үчүн бекитишибиз керек. Ал үчүн мисалы могул G столбесинде жыйынтыгы чыксын, демек ушул жерге барабардык белгисин коюп F3 ячейкасын чакыруу менен мисалы көбөйтүлсүн, мисалы I2ге. Эми бизде ушул I2ни эмне кылышыбыз керек? Ошол фиксация белгисинин жардамы аркылуу бекитишибиз керек. Ал үчүн демек биз биринчи бул столбесин бекитип алабыз, андан кийин строкасын бекитебиз. Демек мында строкасы да столбеси да өзгөрбөшү керек. Enter'ди басабыз. Мында демек жыйынтыгыбыз бизде F3кө көбөйттүк I2ни, бирок I2 абсолюттук ссылка. Эми биз автоматтык түрдө толтуруунун жардамы аркылуу моундай бир толтурганыбызда калган маанилер дагы ошол биринчи формулада кандай алгоритм колдонулса, ошонун негизинде толтурулат. Демек мында дагы F4 көбөйтүү I2, мында F5 көбөйтүү I2. Демек бул I2 деген ячейканын адреси бул өзгөрбөдү. Бул абсолютная ссылка. Бул ошол ордун которууда дагы өзгөрбөйт. Эми смешанная ссылкага токтололу. Смешанная ссылкага бир жакшы мисал, мисалы, таблица умноженияны билебиз биз баарыбыз. Ошол таблица умноженияны смешанная ссылканын жардамы аркылуу, бир эле формула жазуу аркылуу биз дароо эле толтурсак болот. Мисалы, ал үчүн демек биз бул жерге ошол нумерацияны толтуруп алышыбыз керек. Нумерацияны толтуруу үчүн алгач демек Ctrl клавишасын басуу аркылуу биз алгач оңго тартабыз. Андан кийин демек биз бул жерге тартуу менен жазуу менен бул жерде көбөйтүү болот. Демек бул жерде көбөйтүү болот. Эми бул Ctrl клавишасын басуу аркылуу биз ылдыйга тартып моундай түрдө толтуруп алабыз. Эми мында таблица умноженияда көбөйтүүнүн таблицасында, эми мында көбөйтүүнүн жадыбалында эреже боюнча I столбесиндеги жайгашкан маанилер барып 6-чы строкада жайгашкан маанилерге көбөйтүлүшү керек. Демек бизде могул жерде биз ушул биринчи ячейкага ушул жерде формула жазабыз. Формулада демек бизде бул жерде дагы бир көңүл бурулуучу нерсе, демек могул жерде I столбесинде могул ар бир ячейканын адреси I7, I8, I9, I10 болуп атат. Демек бул жерде эмне сакталып атат? Столбес сакталып атат. I болуп эле строкасы өзгөрүп атат. Демек бизде эске алышыбыз керек, ушул мында ушул азыр формула түзгөнүбүздө ушул ячейканын столбеси сакталаарын. Ал эми бул жерде болсо J6, K6, L6, M6, N6 бул жерде именно строка сакталып атат. Себеби баардыгы бул 6-чы строкада жайгашкан. Демек формулада биз строканын прикрепить этилишин эске алышыбыз керек. Анда бизде могул жерде формулада демек бизде эреже боюнча демек биз бул I столбесиндеги маани көбөйтүлүшү керек 6-чы строкадагы мааниге. Эми мында карагыла. Эми бизде биз айттык, именно могул I столбесинде жайгашкан маанилерде баарында бул столбес сакталды дедик, I7, I8, I9 деп. Эми ошондо демек биз фиксация белгисин ошол столбестин астына коебуз. Ал эми бул жерде болсо J6, K6, L6, M6 болуп, бул жерде именно строка сакталып атат. Демек биз строканын астына могул жерге
фиксация белгисин коюшубуз керек. Эми Enter'ди басабыз. Enter'ди басканыбызда бул жерде жыйынтык чыкты. Эми алгач кааласак ылдыйга тартып андан кийин оңго тартсак да болот, же болбосо оңго тартып андан кийин ылдыйга тартсак да болот. Демек бул жерде биз бир эле формуланы жазуу аркылуу бул көбөйтүүнүн таблицасын дароо эле ушундай түрдө толтуруп алсак болот. Бул жерде именно ошол аралаш ссылка колдонулду. Аралаш ссылкада же столбец, же болбосо строка өзгөрбөшү керек мында. Бул жерде биз моундай түрдө бир таблицага келтирип койсок болот. Мында бул ошол көбөйтүүнүн таблицасы. Биз мисалы бул 10го чейинкини алдык. Бул кааласаңар мисалы 100го чейинки көбөйтүүнүн таблицасын же болбосо 1000ге чейинки көбөйтүүнүн таблицасын түзүүдө деле бир эле ошол формуланы жаздык. Демек биз моуну тарткан сайын оңго жана ылдыйга тартуу менен ошол формуланы да татып койсок, автоматтык түрдө ошол биринчи формулада кандай алгоритм колдонулса, калгандарга да тиешелүү ошол алгоритм колдонулуп, маанилер менен толтурулат. Бул демек смешанная ссылка. Демек ссылканын ошол 3 түрү бар экен. Бул 3 түрүн ар түрдүү учурларда колдонуу мүмкүн. Мисалы тиешелүү болгон ошол ссылкалардын жардамы аркылуу чечилүүчү маселелерди демек колдонуу бул ошол кандай эсептөөнү жеңилдетет жана ошондой эле бул автоматтык толтуруунун жардамы аркылуу толтуруу бул убакытты үнөмдөөгө алып келет. Демек бүгүнкү берилүүчү маалыматтар ушулар. Силерге түшүнүктүү жана ошондой эле пайдалуу болду деген ишеничтемин. Каналга катталууну унутпайбыз. Анда кийинки сабактарда жолугушканча.